Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы 2023 жылдын мыкты улакчысы деген сыйлыкты ким алат? Учурда көрөрмандар арасында бул тема боюнча чоң талкуу жүрүп жатат. Кыргызстандагы топ спорт маалымат булагы спорт тармагындагы мыктыларды аныктап, мыкты улакчы номинациясына 3 талапкерди койду. Алар ынтымактын оюнчусу Өмүрбек Эсен уулу, достуктун оюнчусу Манас Ниязов жана Сары Өзөндүн улакчысы Рустам Тыналиев. Алдыда мыкты улакчы деген сыйлыкты ким канча жолу алганын айтып беребиз. Топ спорт басылмасы мыкты улакчы деген сыйлыкты ушуну менен 6-чы ирет берип жатат. Алгачкы жолу 2015 жылы мыкты улакчы аныкталып. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Ал наамга 4 оюнчу талапкер болгон. Алар Мирлан Сираждинов, Манас Ниязов, Рустам Тыналиев жана Сейтек Мамбеталиев. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Рустам Тыналиев жеңишке жеткен. 2016 жылы болсо бул сыйлыкка Манас Ниязов татыктуу болгон. 2018 жылы Сейитбек Анарбек уулу алса, 2019 жылы кайрадан Манас Ниязов мыкты болгон. Ал жылы Манас Кубаныч Султан уулу менен Нуржан Мелисбек уулун артта калтырган. 2021 жылы болсо Нуржан Мелисбек уулу мыкты улакчы наамын алган. Демек топ спорттун версиясы боюнча мыкты улакчы деген наам 2023 жылга чейин 5 жолу берилип, 2 жолу Манас Ниязов утса, Рустам Тыналиев, Сейитбек Анарбек уулу жана Нуржан Мелисбек уулу бир жолудан бул сыйлыкты алышкан. Бул ирет Манас Ниязов 3-чү ирет мыкты болуп, жаңы рекорд кое алабы? Комментарийге жазыңыздар. 2017 жана 2018 жылдары Көк Бөрү KG Instagram баракчасындагы Көк Бөрү спортундагы жылдын мыктыларын аныктап келген. 2017 жылдын мыкты коргоочусу Нахман Карпбек Эшиев алса, мыкты жекеме-жеке чебери деген сыйлык Кубаныч Султан уулуна берилген. 2017 жылдын мыкты аргымагы деп Ахиллес табылган. Манас Ниязов мыкты чалуучу болсо, Аскат Аскаров мыкты улакчы деп аталган. 2018 жылдын мыкты коргоочусу наамы Ташы Майлубашевга берилген. Жылдын мыкты жекеме-жеке чеберин экинчи жолу дагы Кубаныч Султан уулу жеңген. Мыкты аргымак деген номинация бойкага кеткен. 2018 жылдын мыкты улакчысы Сейитбек Анарбек уулу болуп тандалган. Ошондой эле 2020 жылы ТРК Спорт телеканалы улуттук спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу деген наамды Нуржан Мелисбек уулуна берген. 2019 жылы Манас Ниязов Супер Инфо гезитинин жыйынтыгы боюнча мыкты улакчы деген наамын жеңип алган. Кандай Рустам байке? Улакка дайынданып атасызбы? Улакка жакшытан келе дайындандыңарбы? Бүгүнкү оюнга кайсы ат менен чыгасыз? Комбат менен. Кайсы команда менен ойнойсуңар? Достук мененби? Андай ийгилик каалайм.